Тарых илимдеринин доктору Зайнидин Курманов. Тарых сабактары. Сизифтин эмгеги жана элитанын сапатынын маанилүүлүгү. 5-чыгарылыш. Жакында социалдык тармактарда балким өздөрүн көрүнүктүү саясий стратегбиз деген саясий технологдор элдин башын айлантып, аларды куруу жана күмөндүү темаларды талкуулоого мажбурлашып келгенин байкадым. Кыргыз Республикасынын партияларынын рейтингин жарыялап, ал партиялар калктын арасындагы эң чоң ийгиликтерге жетишкен имиш. Алардын ошондой сурам жолоосунан улам лидер болуп, каяктагы бир белгисиз эки партия астыга озуп чыгышкан. Ал жөнүндө эч ким эч нерсе уккан да эмес. Кимдир бирөөлөр аларды каржылап, жогорку кеңешке келе турганы, саясий жарыштарда жеңишке жетүүнү каалаганы дароо белгилүү болду. Бул жаңы делген бет капты тагынган эски саясатчылар кыска саясий өмүрүндө бардык көптөгөн кызматтарда болгондугу менен дагы белгилүү. Бийликтин тырмоочту кайра-кайра басканы ар кандай кара күчтөргө өз кызыкчылыгына пайдаланууга мүмкүнчүлүк берет. Ушуга байланыштуу менин көз алдыма дароо дүйнөлүк тажрыйбанын тарыхый окумуштуулары сүрөттөлдү. Кээде досторум мени Сизиф деп да аташат. Менин ишимде тарыхты пайдалуу, кызыктуу жана келечек ээлерине сабак катары калтыруу аракетимди убакытты текке кетирүү деп эсептешет. Кээде бүт аракетимди таштап, баарына түкүрүп басып кетким келет. Тоонун чокусуна тоголотуп чыгарып бараткан ташым кайра төмөн тоголонуп кетерин билип, бул аракетимди токтоткум келет. Бирок менин тарыхчы катары милдетим мындай аракетимен баш тартууга жол бербейт. Тарыхчылар 300 жылдын ичинде түзүлгөн Россия империясы 3 күндө кулады деп жазышып же айтышканда, ага ишенбей кетесиң. Ал Кудай аткыр кандай болуш керек эле? Ошондой эле СССРдин улуу державасы да бир нече күндө эле кыйраганына ишенүү кыйын. Албетте, аны кыйратуу аракети 100 жыл, ондогон жылдар мурун эле даярдала баштаган. СССР деген күндүн батуусуна кара мүртөс башкаруучулар жана өкмөт курамы аны ишке ашыруу үчүн бардыгын жасашкан. Алар кыязы ал жөнүндө ойлошкон да эмес. Себеби биздин мамлекетте жийиркеничтүү иштер ыйык асыл ураандардын астында аткарылат да. Демек биздин кыргыз революционерлер революцияны алар жасадык деп кыйкырганда бул калп. Бардык мезгилдеги эң мыкты революционерлер элиталар болуп саналган. Алардан башкаруучу класс түзүлгөн. Депутаттар, бюрократия, армия, полиция жана башка. Президент Акаев, Бакиев жана Атамбаевдин саясий режимдеринин кыйроосуна алып келген башкаруучу элита болгон. Нобель сыйлыгынын бет ачарында акын Иосиф Бродский орус төңкөрүшүнүн себебин китептерге көңүл бурбоо деп атады. Албетте, ал туура айтты. Анткени китептер күч булагы, билим булагы, өзгөрүүнүн жана өнүгүүнүн кубаттуу туткасы. Китептер коомдун өнүгүү мыйзамдарын өзүнө алып жүргөн, тарых сабактары мамлекетти кыйратпаш үчүн жана өз ишиңди талкалабоо үчүн ага кайдыгер карабаш керек. Азыр кайдыгерлик китептерге гана эмес, бардык нерсеге, адеп ахлакка, мыйзамга, каада салтка, үрп-адатка, жашоо нормаларына, тууган туушкандарына жана досторуна, мекенине жана өз элине жасаган мамиледе байкалат. Өзүмчүлдүк, жеке кызыкчылык, пайда алуу баарынан бийик турат. Кандай гана жол менен болбосун. Бийик нерсе үчүн жаратуу, келечек муундар өлкөнүн аброю үчүн эмес, жакшы тамактануу жана канарада эс алуу максатында. Ошол кумар бүтпөш үчүн алар жанын сатууга да даяр. Чиновниктер жана адамдар жазадан коркпой калышты. Туура багытты, туура чечимди саботаж кылышып, алардын артында турган жашыруун мансапкорлордун кыйратуучу долбоорлорун колдошот. Президент Жээнбековдун Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин акыркы отурумундагы эмоционалдуу жана ачууланган сөзү ушуга байланыштуу болсо керек. Биз жакшы кылайын дегенбиз, бирок кайра эле мурдагыдай болуп калды. Башкаруучу элитанын курмандыктары албетте жегичтер. Ушундай жырткыч абалга аны акмактар, авантюристтер жана коррупционер чиновниктер чыныгы төңкөрүштү жасоону билбегендер алып келишти. Бардык төңкөрүштөр бирөөнүн жасаган аракетин өзүнө ыйгарып, жазып алуу, банктагы ячейкаларын уурдоо менен аяктаган. Чыныгы революциялар бардык жерде бирдей башталат жана бирдей аяктайт. Алар келечектерин жеп жатышат. Тилекке каршы биздин саясатчылар тарых сабактарын баары талкаланып калганда, кеч болуп калганда гана уга башташат.